Азыр мен фермный балыгымды бышырам. Жолдошум ат арытып, жол карытып аксыга барып балык кармап келди. Эми аялы катары аны даамдуу кылып бышырып бериш менин милдетим. Балыктын эң жөнөкөй, бирок эң даамдуу ыкмасы духовкага бышыруу. Алгач балыкты тазалап, сарымсак, мурч, дагы башка сүйүктүү татымалдар менен маринад кылдым. Балыгымы духовканын тарелкасына жая салып, үстүнө даяр маринадты сүйкөдүм дагы духовкага салып койдум. Балык менен сонун айкалышкан күрүчтү да жууп, тазалап, бир аз курмалап, аны да газга азып койдум. Балыктын жыпар жыты үйдү капташын күттүм. Натыйжада алтын түстүү, ширелүү жана даамдуу балык даяр болду. Күрүчүм да бышып, балыкты күтүп турду эле. Экөөсүн тарелканын эки тарабына жайгаштырдым да, жолдошум экөөбүз аш болсун деп жеп алдык.